1991-жыл Кыргызстан жаңы эгемендүүлүктү алганда Самат Окмоткулов аттуу жигит жарык дүйнөгө келген. Карапайым үй бүлөдө өскөн Самат бактылуу балалыкта чоңойгон, бирок тилекке каршы 29 жашында эски бийликти кулатуу үчүн күрөштөн соң балдак менен басып калды. 4 күнү кызымдын туулган күнү болчу, досторубуз менен чогулуп, ошол жерде баарыбыз сүйлөштүк. Кечинде сонун маанайыбыз сонун болчу, биз жакшы майрамдап атканбыз. Кечинде шайлоонун жыйынтыгы чыгып, жыйынтыгын уккандан кийин баарыбыз маанайыбыз түшүп, аябай бир чоң жамандык болгондой болду да. Чуркап бараткан жерден бир нерсе жарылды, кулап түшүп эле, анан кинодогудай эле почти ажырап калган экен да. 7 жолку операцияны башынан өткөргөн Окмоткулов жаракат алган учурда өзүмдү унутуп, элдин акыбалык мындан ары кандай болот деп ойлоп турдум. Бутумдун үзүлүп кетип, ортосунда ичке эле эт калганы кудум кинодогудай эле болду деп эскерет ал күндө. 7 апрелдеги окуядан улам октябрь көтөрүлүшүнө чыккан жигиттер моралдык жактан мекен үчүн өлүп берүүгө да даяр болчубуз дейт ал. Анткени биз энергичныйбыз, биз жашпыз, биз принципиальныйбыз, биз эч кимден коркпойбуз. Биз принциптер менен чогулган партиябыз. Биз мисалы жалаң олигархтар эмес, 100 миң, 200 миң доллардан төлөп чогулган. Бизде акча жок, карапайым элдин арасынан чыккан балдар, карапайым элдин көйгөйү менен жашап жүргөн адамдар. Классындагы эң сабаттуу окуучуларымдын бири Самат Окмоткулов болчу деп эскерет орус тили сабагына берген мугалими Салтанат Сыдыкова. Айтымында Окмоткулов классында эле эмес, мектеп боюнча окуу жагынан да, коомдук иштерге болгон активдүүлүгү тарабынан да алдыда эле. Эң бир алдыңкы окуучулардын бири болчу. Кичинекей кезинен эле сабакка, билимге ынтызар, өзүн аябай жакшы алып жүргөн, эч нерседен коркпогон, үркпөгөн деп коеюн. Мына ушундай кыял жоруктары бар жакшынакай окуучулардын бири болчу. Бир тайбада окуган Арген аттуу группалашы Самат досунун көк беттигин, бир максатты көздөсө, ошол нерсеге жете билген өжөрдүгүн баса белгилеп өттү. Күжүрмөн, көк бет ачуу калтырбайт, болгон натурасы ушундай да. Ал эми айыл аксакалы Малик Ниязалиев Саматтын кичинесинен эле лидер болгонун билчүмүн. Азыркы бар үмүтүбүз жаштарда гана калды дейт мамлекеттин өнүгүү жолун күткөн аксакал. Жаштарга келечекти, ишти, кызматты бербей атышат да. Мен ойлойм, бул эми баягы Самат мамлекетибиздин акыбалын көрүп, кайсы туңгуюкка баратканыбызды көрүп, жаш болсо ушу жаш жүрөгү менен туюп, сезип, ушул кичинекей нерсе болсо дагы өзүмдүн мамлекетиме, өзүмдүн элиме, жериме кызмат кылайын деп ушул жолду тандаса керек да. 30 жыл ооз менен айтканга оңой болгону менен бул убакта 3 төңкөрүштү баштан кечирген, заманбап технологияны ийне жибине чейин билген, практика жүзүндө технология заманында жашоого мүмкүндүк түзүп бере турган жаштар келе жатат. Бул шайлоо жаштарга жол ачты. Ал эми тандоону эл чечет.